Assalamu алейкум, урматтуу кыргызстандык мусулман бир тууган, Россияда эмгектенип жүргөн мусулман бир туугандар, эже карындаштар, агайын элер. Сиздерге бүгүнкү чыгарылышта Алия карындашыбызга келип отурабыз. Бул карындашыбызга өтө жардамыңыздар керек. Урматтуу мусулман бир туугандар, мен Алиянын эжеси, Кадамжай районунун Алга айылынан болом. Бул окуя биз апрелдин 30-да болду. Иш убактысында терезе жууйм деп баш айланып түшүп кеткен. Ошодон бери 3 ай өттү. 3 айдын ичинде 6 операцияны өткөрдүк, 2 буту сынган. Азыр ушул күндө тез арада биз операция жасатышыбыз керек. Позвоночник омурткасына. Чоң операция, өтө калтыс. Чоң акча сумма керек болуп, сиздерге жардам сурап кайрылдык. Жардам бересиздер деген үмүттөбүз. Канчанчы этаждан түшүп кеткен болот ошондо? 8-этаждан түшүп кетти. 6 жолу операция болду. Оң бутуна 2 жолу, сол бутуна 1 жолу, боордон операция болду, ичегинен, ашказандан операция болду. Буюрса Кыргызстандын жалпы жарандары биз жөн турбайбыз, албетте буюрса жардам болот деген үмүттөбүз. Азыр операцияга канча керек делип жатат сиздерге? Азыр биз операцияга 8-августта запись болду, нерволог хирургка. Ага чейин 1 миллион акча кетет деп айтышты. Может андан көп да кетип калышы, может азыраак да кетип калышы мүмкүн экен. Бирок примерно 1 миллион деп айтышты. Операция Москвада жасалабы или башка? Жок, Москвада Склифосовский деген больницада жасалат. Анан Бабушкинский метродо Яромишевский Яромишевский деген больница бар экен, университет. Ал жерге запись болуп барса, аларда мындай калтыс операцияны жасабайт экен. Или Склифке баргыла, или Бурдинкага баргыла деп ойлорам. Эки жагынан жасалат ошол операция. Эми жаткызып ала турган операция жасайт го, ошондой эмелер жок экен больницаларда. Только Склифте бар экен. Ошо мен жатып чыккан больницага. Ошонун платныйга жазылдык да. Азыр эми немен каптайт да? Арканы ошо темир коюлат экен да. Темир менен. Ошо. Буюрса Алла Таала шифасын берсе. Полис барбы? Бир жакшына. Бар эле ооба. Полис бул эмелерди каптабай экен, а? Каптабай экен. Бул чоң эме операциясы өтө калтыстуу үчүн чоң акча сумма требус кылат, ошон үчүн полисиңер каптабайт деди да. Буюрса азыр эми ушул бир операция менен бүтөбү экен? Бүтөт, анан кийин реабилитационный центр жөнүндө реабилитация. Азыр главный ошол позвоночник операция кылдырышыбыз керек да. Биз даже билбейбиз, бир жолу бүтөсүңбү же дагы кайра болосуңбу. Сен өзүңчө эле бир жолу бүтөт деп атасың да. Буюрса иншалла бүтүп калсын бир жолу. Ошол эле үмүттөбүз, бир жолу болгондо бүтсүн деп. Неизвестно да. Жакшы ниет жара барасыз. Ооба, жакшы эле ниет кылып. Буюрса операция бүтүп, акча чогулуп, келип сиздерге тийип, операция болуп бүтүп, кийин жакшылык күндөрдө дагы сиздин өзүңүздөн илтирип алайлы, күлүп жайнай. Ошондой болсун айткан. Тойлордо буюрса. Эч качан оорубаңыздар. Эч ким оорулук, жаткылык кылбасын. Сизге дагы күч кубат берген болсун. Өзү айтып коет эмес баягы. Оорукчан адам эмес, оорукчанды караган адам өзү кыйын депчи. Сизге күч кубат берсин. Сиздей бир тууган эжеси бар экен. Жаныңыздар дайым. Кандай күн болбосун. Просто чудо болуп кетти да. 8-этаж канча 24 метрби? 24 метр. 24 метрде эми ал 4-этаждан карасам эле башым айланып кетет менчи. Кандай түштү билбейм. Если мен түшкөндө ошол жерде өлсөм керек, жүрөгүм жарылып түшкүчө. Аллахым ушу көтөргөнгө берет экен да сыноо. Сыноо буюрса. Ар бир баягы тикенек сайылса дагы күнөөлөрүңүз кечирилет дейт го. Аллах Таала сынооду ар кимге ар кандай берет экен буюрса. Сиз эми баягы айнектин сыртын жуам деп чыгып түшүп кеткенсиз да. Ал эми баягы
барган уборканын немелери эч кандай жардам кылбай эле чыгып Жок. кетиштиби? Частный жерлерге барышканда буларчы эч кандай фирмада иштебей эле. Өздөрү тагыш. Объявлениеден таап бар. Москвага качан келгенсиздер? Мен 11 жыл болуп калды Москвага, 15 жашымдан жүрөм Москвада. Азыр ушул күндө 2 кызы бар. Бири 7 жашта, бири 5 жашта. Мектепке келет, чоң. Бияктабы? Жок. Кыргызстандан Кыргызстандан. апасы карап, Кыргызстанда эле апасы келет. Энди ушул айда жакын күндөр апасы да келет. Неме Эбилаканын айтышы боюнча кыйла жашырып айтпай буяка неме кылган экенсиздер, а? Биз ооба биз негизи мен өзүм да апам давление алуу, апасы да оорукчан, айтпай көп жүрдүк. Элдерге мальчика коркту, апасыга жетсе эмне элде болот деп. Анан акырын бунун телефону больницада алып койду да барганда өчүрүп. Состояниясы жок, бербейт экен, бизге бербейт экен. Анан мага чала баштады апасы. Эмнеге Алия чалбай койду андай мындай анан. Кечирак чалам, эртең чалам деп 1 апта өткөрдүм да аны ошо плюс. Акыры айттым, машинада авария болуп кетти, больницага түшүп калдык. Сен этаждан кулап кетти десем, эмне состоянияда болот деп. Ошону көпкө чейин ошону жашырып айтпай жүрдүк. Апам өзү да ооруп атат деп позвоночный сынып калды. Ошого айтпадык, эч кимге айтпай билдирбедик. Силер жашырдыңар деп ошонушет да тааныштар. Действительно жашырдык, чтобы үйдөгү апаларга мен өзүмдүн апама жетпесин деп. Азыр сөз тез эле таркап кетет го. Ошентип бар акчабызды коротуп, буну каратып, почти 2 ай жатты да больницада. Реанимацияда жатты 2 ай. Реанимациядан палатага албай эле анан кийин буну үйгө чыгарышты. Анан келип 2 жакты карап операцияны тактап анан элдерге кайрылуу жасадык да. Жебеген жердин астыда деген сөз чын экен, мен башыма түшүп анан көрдүм. Врачтарга да акча берип аттык, жакшыраак карасын деп. Албайт эмес экен, алышат экен, көзүңө, чөнтөгүңө карайт экен. Жебеген жердин астыда десе, кандай сөздүн маанисиге жетпептин. Жешет экен бардыгы. Кудайга шүгүр, жакшы сиңдим ушул позвоночный операция болуп алса отуруп калат. Акырын туктары жүрөт, жүрбөйт эмес деп өздөрү айтып эле чыгарышты. Просто убакыт керек болот. Сразу эле позвоночный операция жасап туруп жүрүп кетпейт деди. Канча убакыт өтсө мейли сакайып кетсе болду. Буюрса. Бул квартирада өзүңүздөр эле турасыздар экен азыр эми, а? Ооба, бир комнатасын снимать этип экөөбүз эле турабыз. 2 комната өзү, анда балдар бар. Бар жакта башка бирөөлөр турат. Балдар бар, ооба. Бул жака канча төлөйсүздөр? Бул жака комнатасына 20 000 төлөйбүз. Ушундай урматтуу көрөрмандар, квартиранын өзүндө эле азыр иштебей төлөш бир канча. Жашоо менен күрөшүп отуруп, бирге эле квартплат жашоо, дары-дармек өтө муктаж жардамыңыздарды бересиздер деген үмүттөмүн. Ар бир инсан жок дегенде эч акчаңыз жок болгондо видеону бөлүшүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр. Кыргызстанга алып кетелик деп ойлодук Бишкекте. Өзүбүздө жакшы врачтар бар экен. 1-2 врачка жолуксак, эң күчтүү травматолог врачтар Кыргызстанда деп айтты. Кыргызстанга алып кетелик десек эле бунун өзүнүн белети, лежащий больнойдун белети 200 000ден, 100 000ден башталып 200 000ге чейин экен. Если медсестра менен кошуп жалдап бригадаларды чакырсаң 100 000 алат экен. Бул состояниясы өтө начар болгон үчүн врачты кошуп берсе, бир врач, бир медсестра кылып кошуп берсе 200 000 алат экен. Биз ойлодук да ошол 200 000ге кичине акча койсок, бул жерде эле жасатабыз деп ойлодук да. Көрсөк көп эле акча экен. Эгерде 200 000 менен Кыргызстанга жетип калса, Кыргызстанда жакшы возможность бар бекен азыркы күндө? Мен точно айта албайм. Мен Кыргызстанда бирок Кыргызстан жакшы деп көпчүлүк эле айтат. Бирок бунун врачтары өзү биз сүйүнгөн жерибиз Склисовскийнин частный жериге кайрылганыбызды уже запись болдук да. Бунун башка органдары эме болду да.
врачтар ушул жерде ушуга эле жасасак деген ой бар да. А, Бир врачтан бир өткөнү врачтан, жакшы. Муну архивде эмелер бар. Может, ошодон үмүт кылып алып кетпедик да Кыргызстангачы. Туура эле. Ар врачка жолуксаң, ар врач ар кандай диагноз коет экен. Өзү Склифосовскийде мунун нерв тамырлары үзүлбөгөн, убакыт келип басат деди. Ага чейин көп убакыт, может 1 жыл, может 2 жыл деп айтты. Башка травматолог врач келип басышыңдан баспашың көп деп кетти да, бизди настроениябызды түшүрүп. Ошондой ар врачка көргөзө берсең, өзүнүн мнениясын айтып, ар кандай боло берет экен да, может башка врачка көрсөң, может баспай калышы мүмкүн. Ошодон коркуп биз алып кетпедик Кыргызстанга. Апаңыз качан келет эми? Апам августта келем деген. Азыр тайтам өтүп кеткен, уже тайтам эмелерин өткөн. Өлгөнгө көмгөн кылып, мына 1 жумадан ашып калды менин атам. Бул менин бир тууган эжемдин кызы да. Эжемдин кызы ушул жакта жүрсөк, атам кайтыш болуп кетти. Жай жаннаттан болсун. Эжем келем деп даярданып аткан. Машиналарын сатып, жерин сатып. Атам өтүп кетип келе албай калды. Кааласа жакын күндөрү келет. Апасы келет. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен биз видеобузду аяктайбыз. Баарыңыздар бул видеону бөлүшүп, жардамга баарыңыздарды чакырабыз, урматтуу көрөрмандар. Тынччылыкта, аманчылыкта көрүшкөнчө, буйруса операцияларды өтүп, акчалар чогулуп, сөз беребиз карындашыбыз менен дагы күлүп жайнап интервью алып отурганга. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.